Bizde emi çında böyle darılar arzan bolsun dep, özgöçö darını emi karıp kalgan, pensiyadagı adamlar köp koldanot eken dep, koşumça nark salıgı jok, gümrük bajı salıktары jok, kirgizip atabыз da tura, mыйзамдары ошондой. Бирок ошого карабастан биздеги Кыргызстандагы дарылар ошол эле эң жашоо деңгээли жогору деген Европага караганда 3-5 эсеге чейин кымбат. Бул чындык. Bunu men başkalarının misalından da bileyim. Men özüm dagı barıp görüp жүрөм. Biyaktan alganlar menen ayaktan alganların ortasında ayırma 3-5 esege çeyin. Emni üçün mınday mana şonun sebebini, sırrını düşündürüp berseňizler. Чынмакын siz doğru ayttınız. Bugünkü күндө биздин дары рыногу мындайча айтканда жеке менчик колунда. Кыргызстанда келчү şu darılardın 97% sırttan gelet. Bizdeki 3%'da bizden özün yergülüktü. Oşolle Avrupa'dan gelet. Ya. Oşolle Avrupa'dan gelet. Yo, oşolle Avrupa'dan gelet. India'dan gelet. India'dan gelet. Pakistan'dan gelet. Bugünkü күндө biz aytıp kettik, janakı bağlardı tasdiqtoo regulировка kılı boyunca mыйзамдар işlep çıkanlar hazır aytıp ketkende biz birinci 20 yılda bu meseleni hazır koyup atabız. Sene regulирование. Rasul Höksariевич, men konkret soruyorum. Barık жеңилдиктерди мамлекет тарабынан берилип атат. Салыктар жок алып келген кадрlarda. Кеп менчик демесе мына чет өлкөдө баары тең мамлекеттин колунда экен. Аларда деле менчик, ошол эле менчик дары чыгарган фирмалар сатып атат. Алардын аптекаларында деле. Ошолордун дарылары сатылып атат да. Бирок бизге келгенде эмнеге 3-5 эсеге чейин кымбаттап кетип атат? Же мамлекет салык албаса деген суроону коюп атам да. Ошон үчүн мамлекет биз ошону азыр тастыктоо регулировка коюшубуз керек да. Качан коесуңар? Мына баштадык, азыр мына өкмөт кол коюп берсе, мына буну уже быйыл уже киргизебиз. Азыр 58 дарыга. Андан тышкары этап менен кетебиз. Эмчүн дегенде ансыз биз ал бааны азыр азайта албайбыз. Ал бир экинчи биздин Кыргызстандын баягы дары көлөмү аз болгондуктан бизге деген баягы прямой поставкалар аз да, анан баягы тияктагы национальный дистрибьюторлор менен алып келет. Бул маселе экинчи жанакы валютанын туруктуздугу дагы буга да таасирин кылат да. Эми анын эмнеге 5 эсеге чейин кымбат болот? Керек болсо 10 эсеге чейин кымбаттар бар. Мен аларды айткан жокмун. 5 эсеге чейинкисин айтып атам да. Эми жок дегенде 2 эсе кымбат сатса жетпейби деп атам. Ошон үчүн рыночный механизм иштеп келген, эми азыр ушу бааны тастыктоогуна биз киргизип атпайбыз. Европада рынок механизм иштебейт, бизде эле иштеп атты эле. Аякта тастыктоо механизмдери да бар, бардык жерде. Анда эмнеге киргизбейбиз? Эмне үчүн киргизбей келатабыз? Мына азыр киргизген атпайбыз. Азыр 20 жылдан бардык жеңилдиктерди берип, бирок дарынын баасын түшүрө албагандан кийин андай бизде теске салуучу министрликтин эмне кереги бар, эгер ушул маселени чечип бере албаса? Калк үчүн да мунун баары тең, эл үчүн. Негизинен пенсионерлер дарыларды алып ичет экен. Тилекке каршы баасы 5-10 эсеге чейин эси чындап келгенде кымбат болуп атат, ага көңүл бурган ошол дары саткандардын кызыкчылыгы үчүн болуп атат да андай. Биздин кабыл алган мыйзамдын баары тең. Дагы бир экинчи нерсе. Жаш врачтардын айрымдары такси өткөндө бир жол сүйлөшүп калдым. Бир эле чоң врачтын уулу такси айдайт экен, өзү врач, хирург. Анан башкалар менен да сүйлөшсөм, айтат, азыр жаш врачтар мурдагыдай операцияга кире албайт дейт. Анткени себеби улуу муундагы врачтар операциялардын баарын ээлеп алган, бербей атат дейт. Анткени себеби анын баары акча дейт. Муну ким жөнгө салат, министрлик эмне кылып атканын билбейбиз. Улуу муундагы ал врач жөнгө салып, операцияны көргөзбөйт, өздөрү жасайт, жанында туруп, ошо бир операция кылганда үйлөнүп ала албасак, анан эртең күнү жашообуз өтпөй калды, таксовать этип жүрүп күрөтөбүзбү деп врачтар айтып атат да, хирургтар. Башкалар деле ошондой болсо керек. Бир Кыргызстанда бир 3-4 врачтан башканын баары тең эле мындай эменин сыртында калгандай болуп атабыз. Бул маселе качан чечилет деген маселени коюп атышат да. Буга эмне дейсиздер? Кандай чечип атасыңар? Чынакын сиз туура айтасыз. Бүгүндө бизде базовый ставка 5000 сом. Мына эртең мисалы 6 жыл окуп, анан 2 жыл координатурадан стажы эчтекеси жок болсо, ал барып ошо 5000 сом гана чектелет. Ошондуктан азыр биз бир маселе бардык эле мисалы Бишкек менен эле Ошто ушундай маселе, ошон үчүн биякта азыр жана 0,25-0,5 ставка деген бар, биз жойдук. Ошо бичердеги врачтар тиги региондорго кетсин деп. Ал бир, экинчиси ушу базовый ставка боюнча да азыр биз өзүбүз анализдеп иштеп жатабыз. Кантип ушу биздин
жаш дарыгерлер тартып акчасын көтөрүү боюнча. Мисалы жана үй бүлөлүк дарыга баргандарга азыр биз жана индикатор менен 50% алганга жардам эме кылдык да. Мисалы эгер 5000 сом алып жана индикатор 100% болсо, 19 болсо дагы 8000 9000 кошулганга мүмкүнчүлүк болот. Мунун механизмдерин жасаш керек. Мен жаңы айттым, жаш врачтарды керек болсо хирургтарды операцияга киргизбейт экен, анткени операцияга киргенин баары акча экен. Аны болсо улуу муундагылар ээлеп алыптыр. Буга боюнча кандай иш чара көргөзүп ушу жаштарга үйрөтөбүз деп атасыңар деп атам да. Жок, айтып бүткөйүн деп атпайм. Андан тышкары азыр биздин медицинада, министрликте жаңы мыйзамды киргизели деп атабыз. Жанакы заведующий отделенияларды бир гана 5 жылдык срок менен иштетүүгө. Эмчин дегенде аларды азыр бүгүнкү күндө ротация да кыла албайт экенбиз. Алар государственный служащий эмес. Эгер биз ротация кыласы макул болсо кылат экенбиз, болбосо кыла албайт экенбиз. Мындай уволить этсек сот менен унутуп алат экен. Ошон үчүн азыр биздин жана эмгек кодексине киргизели деп атабыз. Ошо жердеги больницадагы жетекчилери, ошондой эле ошо структуралык подразделениянын жетекчилерин бир 5 жылдык мөөнөт. Ачерде 25-30 жылда иштеп, жана сиз айткандай кээ бир маселелер бар. Өзү негизи мен суроолордун баарын конкретный берип атам, ошого жараша туура мыйзам киргизип, мыйзам менен болсо да чечиш керек. Болбосо эртең чындап эле жанагы операцияга башкалар киргизбей аткандар өтүп кетсе, алардын ордуна ким иштейт деген маселе турат да, тажрыйба алып. Бул чындыгы бар окшойт, анткени силердин бир коллегаңар жакында мага айтты, бир жеке менчик ишкана ачылып атыптыр чоң. Ошол ишканага дейт, сиз айткандай зав. Отделениени чакырсам дейт, 200 000 сом айлык менен берейин деп чакырсам. Күлүп келбей кой дейт, мен андай айлыкты биякта отуруп эле таап алам депчи. 200 000 сом айлык. Бул негизи бул эмнени көргөзүп турат? Врачтар жашоосу кыйындары да бар. Анткени себеби жаш врачтар бүгүнкү күндө кайда кетип атат? Казакстан менен Россияга болгондо дагы Россиянын тетиги алыскы райондоруна, Сибирдеги тайганын арасындагы райондук айылдык ооруканаларга кетип атат $500 үчүн. $500 айлык алып, кичине жашоомду оңдоп келейин деп. Ошол эле мезгилде жанагындай болуп 200 000 сом айлыкка бияка жеке менчик ооруканага барып иштегенге макул болбогон врачтар да бар экен. Ушундай айырма асма менен жердей болуп кетиптир да врачтардын арасында. Ооруканаларда иштегендердин арасындагы айырманы караңыз. Бирөөлөрү кандидат, илимдин кандидаттары кетип атат, $500 айлык алам деп Сибирге. А бирөөлөр биякта 200 000 сомдук айлыкка барбай атышат да. Мунун баары ошо медицинадагы оошку иштарды көптүгүнөн көргөзүп турат. Оңдош керек анын баарын. Болбосо ачык айтыш керек. Азыр көп эле биздин коллегалар барып больницага көрүнгөндө диагнозун коюп бергенге жарабай атышат. Бияктан коюлган диагноздор менен өтө жаман ооруларды айтып, чет өлкөгө барсаң такыр башкача чыгып калып атат да. Өтө көп фактылар. Биздин коллегалардын арасында эле. Бияктан бир диагноз кое алышпайт. Эптеп коюп берген диагноз менен барсаң, чет өлкөдө такыр башкача чыгып атат да. Бул ошол биздин врачтардын деңгээлин дагы көргөзүп атат да. Эми суроо. Мен билгени 3 жыл мурда бүттү окшойт. Бүттү эле жанагы Фучиктеги түрктөр куруп берген жакшынакай бир оорукана. Анын тагдыры эмне болуп атат? Ал больница былтыр гана толук кандуу бүттү. Азыркы күндө бүт медициналык жабдыктар жана медициналык эмес жабдыктар Тика тарабынан алып келинип коюлуп жатат. Бул больница коюлуп бүтпөдү беле? Коюлуп жок, ал мебелдерге медициналык оборудованиялар келип, жанакы МРТ бар чоң татаал оборудованияларына келип бүгүнкү күндө азыр түрктүн адистери келип коюп жатышат. Азыр бир гана маселе калды. Мына жана айтып кеткендей 19 миллионго биз атайын түрк мамлекети, биздин мамлекет жана келишимге кол коюлган. Ошо 19 миллионду ушу больницаны башкарууга түрктөр 3 жылга берип атат. Азыр түрк тарабынын депутаттары колдосо эле ал иш башталат. Алардын ратификациясы Турциядан өтүп эле, алардан акча берилсе эле, алан Турция менен чогуу биз иш алып барабыз. Мындай айтканда каржы маселеси гана кармап атат бизди. Бирок жакшынакай больницалар курулууна туруп калган иштебейбиз да, же иштебей, же элге кызмат кылбай турганы. Өтө эле кечеңдетип атабыз да. Курулуп баштаганда деле чечсек болмок мындай маселелер. Башында эле чечип алып калган башталса. Мен деген ал больница башталганда жокмун, бирок бир жыл ичинде көп көйгөй маселелерди чечилди, көп ката кетирилген. Ошонун баарын түздөш үчүн мага 1 жыл кетти.
Андан тышкары жанакы айтып аткан соглашениени ошо 2016 эмес, кийин гана ката башталып, 2018 менен 2019 майында мен аяктадым да. Ошол эми ошонун баарын тактыстадык. Эми азыр түрк тарабы эле ратификация кылып берсе, калганы уже даяр. Эмне сөзсүз азыр баяндаманы экөөңүздөрдүн уктум дейсиз. Эле көп иштер жасалып аткандай угулду. Бирок турмуштук практика такыр башка нерселерди айтып, эл менен сүйлөшсөң, врачтар менен сүйлөшсөң, оорлар менен сүйлөшсөң, дарыны сүйлөшсөң, баардык жерде эле нааразылык бар. Ошон үчүн бул маселе өтө чоң, олуттуу маселе да. Мен баса ойлоп коем, мунун үстүнөн иштеш керек, көбүрөөк иштеш керек да.